Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Сиздер менен көрүшкөнүбүзгө өтө кубанычтабыз. Ушул кечке насихатка жетишкен Кудайга шүгүрдүүлөрдү айтабыз. Жана өзүнүн үлгүсүн, өрнөгүн, адеп ахлагын калтырган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп бүгүнкү насихатты түз эфирде баштайбыз. Сиздердин кызматыңыздар Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул чогуу талкуу, сунуш пикир калтырсаңыздар болот. Ошол түз эфирде Фейсбукта, ТикТокто жана ошондой эле Марва ТВда насихатта ой пикирлерди калтырсаңыздар болот. Бүгүн ушул жаштардын адеби жөнүндө сөз кылайын деп атабыз. Жаштардын адебин айрым биздин ушул жаштарыбыз адеп жакшы деп айтышат. Тилекке каршы ошол мына паркта, көчөлөрдө болсун, коомдук жайларда, окуу жайларда ушул жаштардын адеби башкача болуп баратат. Күндөн күнгө өзгөрүлүп баратат. Ата энесин укпайт, эч агайды укпай калды, улуун да укпай калды. Анда ушул биздин суроолорго жана элден келген суроолорго дин аалымы, коомдук ишмер, ошол 400дөн ашык илимий макала, плакат, китептердин автору, врач Өзбек Айтчотонов. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Шок болуңуздар. Ажыканда ушул бүгүнкү теманы ачып бериңиз. Өтө бир чоң актуал тема. Окуу жылы башталды. Өзүңүз көп нерсени көрүп атасыз. Интернетте да активдүүсүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адеп ахлак деген чоң нерсе. Бул ошо адамдын ким экенин көргөзө турган нерсе да. Тилекке каршы аябай бир начар болуп барат да, адеп ахлак, жүрүш туруш. Жаман нерселер көбөйүп атат аябай. Наркомания, түндөгү мушташтар, жанагындай өлтүрүп салуу, зордуктоо, дагы бир нерсе, сойкулуу, ушун бүт аябай күчөп барат, катуу тилекке каршы. Улууларды сыйлабастык, улууларды көзгө илбестик, өз билемдик, ыймандын бир бурчу, адеп ахлак, жүрүш туруш, ошо адамдар менен мамиле. Бул ошо биздин жашообуздун негизинин бирөө. Тилекке каршы ошо аябай жаман болуп барат. Мисалы апасын өлтүрүп салуу, атасын сабаганы, кичинеге балдарды тоноп, сабап, уруп, бири-бирин тоноп, ата энени коркутуп, азылөөлүү, шогушуган көп бир проблемалар көбөйүп барат да. Урматтуугандар, ар бир нерсе, ушундай бир ар бир туура эмес нерсе бул күнөө болуп жазыла берет. Биз ойлоп атабыз да, жөн эле эч ким көрбөйт, эч ким жазбайт деп. Жок, бүт нерсе жазылат. Жолдо камералар жазат да ушундай. Бул кыямат күнүндө ошол көргөзүлөт ар кимге. Мына кылган ишиң ушул деп. Ошон үчүн биз жүрүш турушубузда аябай абайлап жүрүш керек. Анан мисалы көп жүрүш турушубуз биздин кийинки жашоо эмебизде, мисалы сали орто жашка чыкканда, ата эне болгондо аябай таасир этет да. Ошо жанагындай адепсиз жүргөн, жаман жолдо жүргөн кишилер балдарын тарбиялабайт. Балдарына тарбия бере албайт, балдары тарбияланбайт. Балдары туура эмес тарбияда болот. Анан бир нерседе өзүң ишинтпедиң беле, өзүң тамеки чекпедиң беле, өзүң ичпедиң беле, өзүң мушташпадың беле, өзүң ушундай жасабадың беле дегендей болот да. Мисалы жана ата энесин тоготпогондор, ата энесин жакшы сыйлабагандар кийин келип ата энени сыйлаш керек дегенде бала укпайт. Анткени бала көргөн да, өзүнүн көргөн. Ошон үчүн биз келечекте жакшы болобуз деп, ошол жаш кезибизден жакшы жүрүшүбүз керек, жакшы жүрүш турушта, жакшы адеп ахлакта. Ким жакшы адеп ахлакта жүрсө, жакшы жүрсө, ал сый болот, урматтуу болот. Кийин өзүнүн өмүрү да жакшы болот. Анан кийин жанагындай
жаман жолда жүрсе, бузук жолда жүрсе, мына канчасы түрмелерде өлүп атат, ага жетпей өлүп атат, 40-ка жетпей өлүп атат, аябай көп. Себебинен де алардын эмеси жанагы жашоосу туура эмес жолдо да. Могу жанагы мен могу өзгөчө жанагы кыз жигит болуп жүрөт го. Ошол аябай ыплас жол. Ошо Куранда келип айтканда бул зинага жакындабагыла. Бул эң ыплас жол деп айткан. Ыплас жол, урматтуугандар, могу оңой көрөт да. Кыз жигит болуп жанагы майрамдарда барып, жанагы бири-бирин кучактап, түнү менен жатып, 5 жигит менен жүргөн кыздар, 10 кыз менен жүргөн жигиттер бар да. Мактанып, мен ушундай мен кыйынмын деп жүргөндөр, булардын акыбалы өтө начар, өтө жаман. Бул деген чоң, аябай ыплас нерсе, зына. Коркунучтуу нерсе, аябай. Себебинен де ошолордун келечеги жаман. Ким зына менен алек кылып жүрсө, зынага барып жүрсө, жыргап, мен жыргап атам десе, ол эртең ыйлайт. Эртең ошонун акыбетін көрөт, өзүнүн кылган жаман ыплас ишин акыбетін көрөт да, өзүнүн балдарынан, өзүнүн кыздарынан, өзүнүн аялынан, өзүнүн келининен ошонун акыбетін көрөт да. Ассалаумалейкум дейт. Жол жүрүшпөй жатса, кайсыл сүрөлөрдү окуш керек дейт. Кандай дейт? Жолум жүрүшпөй жатат дейт. Кайсыл сүрөлөрдү окусам жакшы болот дейт. Эметиш керек, урматтуугандар. Жол жүрүшпөй жатса, тоба кылыш керек, көп истигфар кылыш керек, истигфар. Истигфар деген тоба кылуу, Алладан кечирим суроо. Чын жүрөктөн кечирим суроо, тоба кылуу деген, мисалы Кудайдын алдында күнөөлүү иш кылып жүрсө, ошо күнөөлүү иштерди ташташ керек. Жаман иштерди ташташ керек. Анан кийин оңолот. Кудай берсе жол. Анан келип жанында күнөө кыла берсе, бардак жанагындай тартипсиз жаман жолдо жүрөсө, анын иши жүрүшпөй калат да. Хамза деген бир тууганыбыз ассалаумалейкум баракату деп саламдашып атат. Анара деген бир тууганыбыз көрүүчүбүз азыркы эркектер слабый дейт. Тилекке каршы ушундай болот, урматтуугандар. Эркектер аябай слабый болот, алсыз болуп атат, кайратсыз, даже акылы азайгандай болот да. Тилекке каршы. Билбейм, мен может прививкадан эмнеден бир балекеттен. Мисалы мен улуу кишилерден көрөм да, улуу кишилерден акыл аябай азайып, детский акыл. Кичинекей баланыкындай болуп калган да. Ошо кемпири келип үйрөтөт. Кудайга салам бер десе, анан кандай Кудай жакшыбы дейт. Кудайга салам бер десе, Кудай кандай жакшыбы дейт да. Анан кийин болду. Ошондон кийин эч нерсе сүйлөбөй отуруп, аябай алсыз болот да. Анан ошолордун үйүн башкара албай атат, балдарын башкара албайт, тарбиялай албайт, даже унчукпайт. Ошо унчукканга да кайрат жок болот, тилекке каршы. Ошо жанагы олейлер айтканда, эркектен кайрат кетет, аялдан уят кетет деп, ошо кайраты жок. Балдарына, аялдарына үйүнү чыкпаган, аябай кайратсыз, алсыз. Бул бирок тилекке каршы. Мен да түшүнбөйм да, чынында эле акыр заман келгенде ушундай болот. Мүмкүн ошонун эмесинде болуп атабы. Мисалы табияттын таасири да болуп атабы. Ал эмес даже айгырлар, коростор начар болот дейт азыр. Эмелер мал бакканда айтты. Мурдагыдай. Мен чынында эле кичинекейимде кочкорлорду көрсөм, кечке чейин карс деп сүзүшчү, ошол канча бир жарым километр угулчу да. Анан коростор аябай төбөнөк. Жана территориясынан өткөрчү, даже велосипедин барсаң, велосипедтен ыргыта тепкен коростор болгон. Азыр жок андай короз. Корозун тооктой болуп калды азыр. Анан ушу жанагындай ири балдар да аябай мушташып эметип жүрчү да. Анан азыр бүт бир жоош бир нерсе болуп калды. Ошо жанагындай физический кайрат кетип, ушу эркектик сыпаттар жоголуп, ушундай болуп барат да, тилекке каршы. Аябай өзгөчө
үй бүлө курганда жана аялын башкара албай эле, аялына унча албай эле, жанагындай жалканып эле. Азыр мына баягы бир жерден отурсак, аксакал киши айтып да. Биз айтабыз, мына эркектер аялдардын эмесин карабай жатат, аялдар көчөдө жүрөт деп билсек, ошо киши айтты. Азыр эркектер даже тойлорго даже барбай калды дейт. Кудага да барбай калды. Кудага да барбай калды. Өзүңө барып жүрсү дейт. Ана мен таң калдым да, мен де бир нече жерде кудага түшүп, бир нече жерден кудаларды күтүп отуруп эметтик да, мени да чакырышат да куданын тозоттук эле келип отуруп бериңиз, сүйлөп бериңиз. Анан барсаң, эркек жок. Жалаң шагырап аялдар келет да. Күндө бир жерде чакырды эле, ушу кудалар келет эле, тозуп коюңуз, отуруп бериңиз деп. Анан барсам, бир жерде эркек жок, бир эркек бар экен, ал шофер экен да. Маршрутканын шофери. Ал ошондой болуп калыптыр да. Анан кечеде мына жакында эле бир казактардын ролиги болот да. Кино, кичине мультфильм, кино тартыпты да. Анан үзүн көргүзөт. Ошол жерде эки кудагый кудалашат да. Бирөөнүн күйөөү жок экен. Бирөө болсо күйөө отурат. Күйөө бир 5-класстын баласындай акылсыз. Келип каршылдатып алма чайнап отурат. Экөө эле сүйлөшүп атат. Куда түшүп атат экөө. Аял баласы менен келген. Анан берки аял кызы жанында отурат. Анан экөө сүйлөшүп, экөө чечип атат. Мынча сом алып келесиң, мынча теңге алып келесиң. Мындай кыласың. Анан тиги күйөөүнө жана аял сурамыш этип атат, канча сурайлы деген десе, деп анан мынтип манжасымен көрөт, мына 5 деп. Анан күйөө түшүнбөйт ошону. Терскери бир нерсе сүйлөп атты. Мына ошондой тилекке каршы ошо жанагындай эркектерди маң баскандай, мен мына мисалы аксакалдар кыймылын түзүшкөнбүз да. Анан келип ошо аксакалдар келип насихат үйрөнүп, атам үйрөнүп, элдин арасында насихат айтып жүрүн десем, такыр жок да, аксакалдык касиет. Аксакалдык касиет жок. Ошо жанагындай аксакалдардай болуп жүрүү, аксакалдардай болуп насихат үйрөнүп, калбай калыптыр да, такыр. Мен ошого үмүт да, аябай кейип атам да, эмнеге ушундай болуп калды, кандайча ушундай деңгээлге келип калды. Муну илгери эркектен өзүнө өзү кыргызчын эмес келгенде эркек душман каршы дейт да, бирөөнө бири миңге таткан болгон дейт да. Ушундай кайраттуу, айбаттуу. Ажеке, суроолор көбөйүп кетти, Кудай буйрса. Иса автокраска деген суроо берип атат. Кредит алып иш баштаганмын, азыр кутулганмын. Эми ошол ишимен түшкөн акча адал болобу дейт. Биякта дагы 23 суроо күтүп атат. Ошол кандай болот ажеке? Мактондо мында өзү кредит өзү арам да. Кредитти албагыла арам деген тыюу деген сөз, тыйылды деген сөз мактондо. Мисалы эми жолу өзү эмес, жанагы акчаны алуу жолу ушул нерсе арам болот да. Анан эми жанагындай садакалардын башкаларын берип тазаланып тургандан кийин ошо менен туура иштеш керек да. Арам ишке келбей, башка кылбай. Тооба кылышат да ошондон арам. Мисалы пайгамбардын убагында саллаллаху алейхи айтканда, мурда кызын билбейбиз деген да. Исламда мурда кызын билбейбиз деген. Болду, мына кийин жакшы жүргүлө. Ошондой принцип менен жүрүш керек. Үлпөттөй кандай болуш шарт? Кыз турмушка чыкканда дейт. Кыз турмушка чыкканда, урматтуугандар, көп үлпөттүн кереги жок. Өтө эле аны темеле кукладай кылып, суулап, селфи кылып, элдин бәріне реклама кылып, бүт дүйнөгө көргөзүп, тоота бир кереги жок нерселерди жазабай, чегинен чыкпай, жакшынакай узатыш керек.
мисалы анча мынча коштошуш керек. Мындай кыз киши чыгып атканда жанагындай баронский свадьба сыяктуу кылып бербеш керек, эркектердики менен тең кылып. Кыз кишинин кетип атканда жакшынакай узатыш керек, бүт туугандар чогулуш керек. Ошону чынында калыңдын эзебинен кылса болот, калыңдын эзебинен, калыңдын бир бөлүгүнөн ошо жанагындай кызга калыңды мындай кылат да, калыңды кызга керектүү нерсе алып берет, кызга кийим алып берет, кийим, алтын палтын бир нерсе алып берет калыңдын эзебинен. Анан кийин ошонун бир бөлүгүн тойчук берет. Ошо менен узатат кызды. Анан кызын узатканда бүт жанагы эмелери, эжелери, сиңдилери, жеңелери, тайжелери дагы бирөөлөр келип, ошо белегин берет. Мисалы, күмүш, алтын, кийим, духовка, дагы кандай бир нерсе берем десе, килемче, төшөнчү иши кылып ошону берет да, анан жөнөкөй эле узатыш керек. Ортоңда жанагындай чоң ханский той бербеш керек. Жөнөкөй узатыш керек. Анан жанагындай кирип классташтар келип түштөндүрү берет, анан кийин курсташтар берет, анан дагы бир баары болбогон нерселер ортоңда. Батаны алып туруп жөнөтүш керек. Батаны ошо жанагы элдин батасын алып анан жөнөтүш керек. Өттө жанагындай дүңгүрөтүп той бербеш керек. Тойду эркек жак бериш керек. Эркек жак бериш керек тойду эркек, анткени эркекке бул чоң үлпөт болуп атат, чоң нерсе болуп атат. Эркек үй бүлө куруп атат. Үй бүлөнү эркек куруп атат, урматтуу. Кыз жөнү чыгып атат, кыз баратат. Ушул ажыке да суроо берип атат. Мындай деп атат. Бир досум үйлөнөм деп даярданып алса, кыз отказ кылып коюптур. Кантсек болот дейт. Бул отказ кылса керек жок. Акызы бар кыздын. Бир гана жана калыңга эгерде берилсе, бир нерсе акча коротулса, кайтарып берсин. Болду, все. Эгерде эметилген эмес болсо, андай убадалашкан, кол кырмашкан болсо, анда эч нерсе эмес жок. Болду. Башканы эле алып берди. Урматтуугандар, чыкпайм деген, барбайм дегенге жабышпагыла. Андай болбойт. Жакшы өзүңө карап жүрүп, жакшы үй бүлө боло турган, силерге проблема болбой турган, силерди колдой турган, сүйө турган, кызмат кыла турган ушундай аял болуш керек. Артынан жанагындай кубалап жүрүп, чоёктоп жүргөн, миң проблема кылган, силерден жип сураган, 3 комната квартира, балекет, чоң ресторан сураган, анда албагыла. Ал силерге проблема, силер катын эмес проблема аласыңар да. Жакшынакай жөнөкөй жүргөн, шыпылдаган, тыпылдаган, мүнөзү жакшы, тез жакшы кыймылдаган, ата-энеси жакшы болгон. Ажыке суроо берип атат. Ошону алыш керек. Сүйүүгө ишенсек болобу дейт жаштар. Жок, сүйүүгө, турман-турганда сүйүүгө ишенбегиле. Ал сүйүү деген сезим да. Өзүңдүн сүйүүңө да ишенбе даже. Өзүң да бир туура эмес сүйүп алышың мүмкүн. Бир балекет сүйүп алышың мүмкүн. Өзүңдүн сүйүүңө да ишенбе. Жөн мына жакты, карадың, кыз жакшы экен, мүнөзү, жүрүш турушу, турпаты, ата-энеси, ошону ал. Болду, анан сүйүп жанагындай балекетте сүйүп аласың. Жескемпирде сүйүп аласың керек болсо. Анан кийин ыйлайсың анан. Мына көрөп бересиз. Ишенбеш керек ага. Махырга аттын баасын сураса болобу дейт. Аттын баасын? Вот, урматтуугандар, ат анча деле кымбат эмес. Ат бир 100 миң дегерегинде 100 миң, 150 миң болсо, эч нерсе 200 миңге чейин, 300 миңге чейин, эми 400 миң кээ бирлериники. Анан өтө байлар көбүрөөк сураса деле болор. Анан өтө жанагындай махыр деп жип сурагандар, анан аларды
ошо жакында ойлогула эле жок деп койгула болду. Тиктокто ошо эки жаат болуп да талкуулап атат. Бул жакшы талкуу, балким ушул баягы талаштан так жаралат дейт Тажке. Бир жамаатчысы колдоп атат, бирөөсү дагы өзүнүн оюн айтып атат. Анан бүгүнкү тема ушул жаштардын адеп аклагы да. Анан жаштардын адебин көрүп атат. Ошол жаштардын адебин кимдер оңдоп бериши керек? Жакшы. Мындай деп жаштын адеп аклак турган тугандар. Биз бүт баарыбыз, бүт коомчулук, ата-энелер, улуулар, керек болсо кошуна аксагалдар, мугалимдер, бүт баарыбыз адеп аклакка көп көңүл буруш керек. Өзү адеп аклак сабактар болуш керек. Дайыма сабактар болуш керек. Аябай көп сабактар болуш керек. Ошо балдарыбыз тугуптара жүрсүн, түз жүрсүн. Анагы гаи үйрөтөт го правила дорожного движения. Да ошондой. Ачке, сизге жана ушул жерден сиз менен талашам дейт. Ушул жерден спор кылам дейт. Сүйүү деген бар, сүйүүсүз жашоо болбойт. Урматтуу, мен сүйүү жок деген жокмун. Бар. Силер мына алгыла, же күйөөгө тийгиле, анан кийин сүйгүлө. Пожалуйста. Эч каршылык жок, урматтуу. Анан жөн эле мисалы бир эмени сүйүп калдың, сени сүйбөгөндө бир кызды сүйүп калдың, артынан жабышып жүрсүң, анан кийин ал болсо 5 жигитти сүйөт, 10 жигитти сүйөт, ошого келип үйлөнүп алдың, анан кийин көрөсүң, анан көрөгүлүктү көрөсүң анан. Сен менен да жүрөт, сенен да туат, тигиден да туат. Анан көрөсүң анан ошону. Анан сүйүү экенин, эмне экенин билесиң анан. Сүйүү деген, урматтуугандар, бул эме сезимдер алдап коет. Акыл керек, акыл. Үй бүлө куруш үчүн. Анан сен мындай жөн үйлөнбөй сүйүү жөнүндө айтсаң, бул деген урматтуугандар, бул зына, бул деген бузукулук бул. Бул аябай чоң кылмыш. Келип алып, бирөөнүн кызын сүйөм деп алып, аны үйлөнбөк деле катын кылып алып, аны менен эрди катында жүрүш, бул чоң кылмыш бул. Аябай класс нерсе. Бул деген кыямат күнүндө өтө жазасы чоң да бул. Талкуу абдан сонун болуп атат дейт. Ушул ажыбыз чындыкты сүйлөйт негизи дейт. Түшүмдө талак берип койсом аялыма эмне болот дейт. Түштүк өтпөйт, урматтуугандар. Түштүк ойгоо кезинде талак бердим деп артында өткөн чак мен сага бердим деп талак деп турган эч нерсе айтылбай калса дагы өтпөйт. Жөн эле талак деп туруп, бирок эч нерсе айтылбай калса. Берем десе өтпөйт. Бердим десе, бердим, урматтуугандар, бердим десе, ошондой сөз менен айтса, мен ажыраштым деген сөз ал. Түшүмдөгү эч нерсе түш түлкүнү болду. Лично мен сүйүп калып 1 жыл камалып чыктым. И по-любому ошол кызга үйлөнгөм, 7 жыл болду шүгүр дейт. Мындай урматтуугандар, кээде болот ушундай, кээде мындай 1000ден же 10.000ден бир ошондой бир удачный бир эме болуп калса, нерсе, ал закономерный нерсе эмес. Ал эмес. Мисалы мындай аябай таяк жерден тим эле тыргышып отуруп өтүп кеттиң да, анан кийин мына таяк жерден кулабайсың деген ал туура эмес ал. Тайгак жер деген мына элдердин баары тайгаланып түшөт го. Анан ошол коркунучтуу. Мисалы мына да силер ойлобойсуңар да, биз эме сүйүү керек анан баланда, мына Европанын бүт жашообу ошо сүйүүдөн эметилген да. Негизи алар үйлөнбөсө да сүйөт, үйлөнсө да сүйөт, үйлөнөм десе да сүйөт, үйлөнбөйм десе да сүйөт. Анан результат эмне? Результат үй бүлө жок. Сүйүү бир түндө тарайт, 10 күндө тарайт, бир жумада, 1 айда тарайт. Анан ошо жөн эле тарабайт. Смертельный скандал менен тарайт. Аябай жек көрүү, соттошуу, араздашуу, жек көрүү, элдин бүт бәріне жаманап чыгат. Кече эле экөө тең өлөм, сүйөм, күйөм деп жүргөн. Анан кийин карасаң, экөө ушундай бири-бирин жек көрүп, ушундай элдин бәріне жамандап, ит экен, куш экен, бала экен, адам эмес экен, дагы башка да. Аны ошон үчүн алданбагыла. Анан бир эле жолу жанагындай бир
удачный бір нәрсе болып қалса, мысалы жаңағы ақындарды деле қарап көрсің, тым эле мындай сүйді, аябай қозып тұр айтады да. Аны результатын қарасаң жоқ. Ешқандай жоқ. Туып қойған бала жоқ. Құрып қойған үй бүле жоқ. Мысалы, Жәмилә 70 жылдан бері мақтап жүрді. Қана Жәмиләні сүйі, результат қана, результат. Қана. Қайқа кетті Жәмилә. Қайқа қаңып кетті. Күйеу соғышта байқұш, жаңа мұздақ окоптарда үшіп, тоңып, анық еметіп, жарадар болу, оқ жеп, жүрсе бұл болса, сүйдің күйдің деп, біреуменен қачып кетті. Анан қана результат. Қандай результат? Жоқ, бүт, мәңгі сүй жөнді шығармалардың бүт бәрі аяғы жоқ. Жаңағы еме Зулайқа, қожа жас. Қандай результат? Қандай результат? Сүйдім деген. Жоқ. Белкі жаңағы қыз жібек, ошон бәрі жаңағы сүй жөнді ошолардың бәрі. Результат жоқ. Мына илгери андай болған, урматтуу туғандар, илгери сүй жоқ эле үйленген, жөнлем дейіп қарап жүрген. Мысалы жаңағы Қанекей деп атты, Манас келіп, атасын қинап Жақып. Қанша жыл іздеп жүреді айта, Жақып. Анан кейін ақы тауып Жақыпты. Анан Жақыпқа Жақып, анан кейін үйлі атады. Мысалы илгери ата-енелері үйлечі. Бала өзі даже көрбейді, қыз та көрбейді. Мысалы, Айчүректі деле көрген емес, Семетей менен Айчүрек бір-бірін. Аталары Манас менен Ахунхан өкөле сүйлешіп болған. Еще даже бойына бітілекті. Хан құда, бел құда деп қойшылы. Ошо өкөлі даже Али эмеге Али белінде жүру, Семетей. Манастың белінде. Айчүрек те жоқ Али. Ошондо эле өкөлі үйлі эметип, құда түшіп, қалыңын төлеп, анан кейін бір неше жылдан кейін Семетей даже ұнтып қойған, даже атасы үйлі еметіп қойған, құда түшіп қойған. Анан Айчүрек келіп іздеп жүрі. Қаяқта жүрі деп. Ошондай болған. Анан ошентип үйленишкен. Илгерігі бүйелінің бүйт бәрі ошондай болған. Анан зато ешкім ажырашқан емес та, 15-16-тан бала болған. Ачеке суроолор өтө көп. Биякта талкуудуу болуп атат. Анан ушул кайран ачекем туура айтат да дейт. Анан кийинки темаларды ушул үй бүлө, ушул жар тандоо боюнча алат окшойбуз. Анан азыркы суроолордо берип кетели. Кандай кызды ушул жар тандаш керек ачеке деп кеңеш суроп атат да. Баягы жаштар үйлөнгөндө кээде жана көрүп атасыз го. Тойлордо ажырашып кеткендер бар, адеби келишпей чабышып. Мына урматтуу кундар, жөнөкөй кыз табылга. Скромный жанагындай, жөнөкөй кыз. Бирок адеби жакшы, мүнөзү жакшы, кыймыл аракети жакшы, өзүңөргө жагымдуу, шайыр мүнөз дейт. Ошону алгыла. Жөнөкөй болсун, жанагындай текеберленген, мен номер бир болом деген, кечке чейин сулууланып жүргөн, адеби жаман, тамеки чеккен, түнү менен жүргөн, ондай кыздар албагыла. Жөнөкөй жакшынакка жүргөн, ошо жанагы ата энесин карап алды, энеси жакшы болгон, үй бүлөсү жакшы болгон, ошондойлорду алгыла. Жанагындай өтө сулууланып, өтө текеберленгендер, алар силерге жарабайт, урматтуугандар. Хамза деген жазып атат. Бир тыйынга да баалабайт. Шарт коюп койгон дейт. Кулук мүнөзү өтүмдүү, арулугун сактаган аял затын алуу керек деп атат. Орточо эле болсун, урматтуугандар. Орточо өзүн жакшы караган, жакшынакай, таптаза жүргөн. Кыймыл аябай тың болгон. Бирок жөнөкөй. Жанагы силерден жип сурабаган, башка болгон. Аларга эме деле важный эмес. Тойдун кандай свадьба кыласың, же жана даңкылдаган свадьба кыласыңбы, дүңкүлдөгөн свадьба кыласыңбы, же жөнөкөй эле той бересиңби? Ага ал кызга үй бүлө керек. Ошо мына жакшы көргөн бирөө болсо, жакшы үй бүлөгө барамыз. Ошол жетет. Ошондой акылдуу кыз табылга. Жанагындай өзүн көргөзөм деген чоң тойлордо селфи кылам, аябай дөңгөрөгөн той өткөртөм, ата-энеме машина алып бертирем, дагы бир нерсе, аны албагыла. Анын эмес такыр башкан, ал үй бүлөгө жарабайт, урматтуугандар.
Ошо келинчегим жакшы болчу дейт, адеби жакшы болчу башында, анан кийин ушул кулк мүнөзү өзгөрүлүп, жаман болуп калды. Эмне кылыш керек? Урматтуугандар, мындай да, азыр аялдардын коом аябай начар болуп барат да, коом аялдардын эмелери, мүнөздөрү тез бузулуп, жанагындай интернет бузуп атат, анан коом бузат, коом. Жанагындай көп катуу аралашып атпайбы? Ошол жерден келип туура эмес информация, туура эмес эме, мисалы жанагындай жалгыз бой болуп алып туруп, мына мен жыргап жүрүм, мына жыргап жашоо деп өздөрүн реклама кылып, өзүн бактылуу көргөзүп, анан кечке чейин андай сулууланып жүргөндөр, бул алданат да ошого. Анан муну энелер, чоң аялдар тарбия бербей, тескери тарбия көргөзүп, мисалы кечке чейин ресторандарда, кечке чейин базарда, кечке чейин жыргалда жүрүп, жанагындай тойлордо, башка жерде, чайларда классташ отуруу, бир нерсе отуруу, жанагындай черный касса, ушул аялдар аябай туура эмес тарбия берет да. Анан келип сүйлөгөн эле баары дүйнө, сүйлөгөн баары эле байлык, бир бала тарбиялоо жөнүндө, адеп акылак жөнүндө эмес. Баары кечке чейин эмне тигинин кандай занавеска алды, тиги кандай мебель алды, тиги кандай шуба алды, тиги каякта жүрүү, Кореяда жүрүү, Америкада жүрүү, Америкадан мынча акча салды, ушун болот да бүт. Ачке, ушул жер сөз былай Айбек дегенибиздин көрүүчүсү жазып атат. Кайын журт тараптан тойлорго барыш шартпы дейт. Кайын журттун тоюнабы? Барбаш керек, урматтуугандар. Кайын журтундан алыс болгула, урматтуугандар. Кайын журттун только мына өзүнүн эле эмесми, анын өзүнүн да жанагындай личный тойлоруна да барбай койгула. Бир себеп айтып барбагыла. Керек жок, жанагы ал той да эмес. Жанагы день рождения, бирлек балекеттин баары барбай койгула. Барбаш керек. Алыс жүрүш керек, сый. Өтө жана зарыл бир нерселер болсо барбаса, анын кызматына да барбагыла. Биз мындай той өткөрөт элек, келип кызмат кыл десе барбагыла андай. Күйөө бала деген кызматчы эмес. Күйөө бала деген сый киши. Катышпагыла, барбагыла. Улам эле жалаңдап бара бербегиле, чакырса эле бара бербегиле. Сый болгула, алысыраак. Биздин ошо Гүлназ деген биздин жазып атат. Турмушуна кайнына кийлигишип жамандап бузса, ошол болобу, кандай насихат айтасыз дейт. Кудай ошондой кайненелерден сактасын, эми чынында ушундай кайненелер бар да. Келип ошо келинди жакшынакай үй бүлө. Мындай да келин келгенден болду, сенин үй бүлөң болду да. Бул Кудайдын жазганы болду. Анан ошол кыз жарамдуу болсо, адамгерчилик болсо, болду, ошо менен бүттү, ошону эми кабыл кылып, биздин үй бүлө деп, ошону биз өз үй бүлөңдөй сыйлап, өз үй бүлөңдөй карап, аны менен жакшынакай мамиледе болуп, ушинтип жашаш керек да. Анан кийин кечке чейин эле келинди жактырбай эле, жакшы келин болсо жактырбайгандар бар да. Жакшынакай келин болсо, мен ушу көп уктум да. Аябай жакшы келиндер болот. Кайнатасы мисалы жыргайт ошо келиндер. Мына чайларын, оокаттарын, үйдү таптазасын баарын жакшынакай жарайт да. Бул күйөөү да жактырып атат, мисалы мына баласы да. Баланын атасы да жактырып атат. Жана кайненелер бар да. Келип ошо өзүнчө эле кызганып, өзүнчө эле жактырбай, өзүнчө эле кемчиликтерди издеп, келиндин анча-мынча кемчилиги болсо да эч нерсе эмес, урматтуугандар. Келин жакшынакай болуп аракет кылып кызмат кылып атат, орточо тамак жасап атат, аракет кылып атат, балаңдын тилин угуп атат, балаңды сыйлап атат, болду, жакшынакай жашагын. Жок, келип кемчиликтерин издеп идеальный жок, урматтуугандар. Идеальный жок. Анан ошондой келин аялдар бар да, канча келин болсо жактырбайт. Мен көргөм, бирөө 3 жолу үйлөндү баласы. Үчөөдөн ажырап турду. Анан бала качып кетти Россияга. Апасынан. Ошондойлор бар да. Ошондон Кудай сактасын, урматтууган. Анан анча-мынча болсо сабыр кылыш керек. Анткени урматтуугандар, кайненелер деле силердин энеңерге окшогон эле бир аял. Анан кийин ошодо башка келиндер деле жүрү да. Анан ошо башка келиндердей болуп эле жүрөш керек. Кээ бирлер бар, ата эме кээде
кайын энеси менен да анча мынча боксташканда айтышып отуруп, бирок жүрө берет да. Ошо сабыр кылып жүрүшкө иншалла оң болот да бир күн. Ачкеде сиз айткандай ошол кулк мүнөз жакшы, адеп аклагы жакшы кыздар аз дейт. Анан ошол мындай бузулган кыздарды оңдоп алсак болобу дейт. Урматтуулар, бузулган кызды оңдош кыйын. Өтө кыйын, урматтуулар. Жанагындай өзгөчө жигиттер менен көп жүргөн кыздарды оңдой албайсыңар. Ал гайка чачырап кетет. Сүйүп калдым дейт. Сүйүп калбагыла. Болбойт ал, урматтуулар. Ал эртең эле көргөзүп коет да. Ал болбойт, урматтуулар, чынында кыйын аны оңдош. Анан көчө ошо жөнөкөйрөөк, скромный ушундай кыздар болду да. Жанында ойнок кыз болбойт урматтуулар. Жана тормозу жок машинедей. Ошо мындай бир нече жигит менен жүрдү, болду, ал жүрөт, дагы 100 жигит менен жүрөт анан. Бир кыз менен таанышып жүрдүм эле дейт. Анан ошо адеби жакшы болчу. Дагы бир жигит менен сүйлөшөт экен, кандай кылам дейт. Болбойт ал, урматтуулар. Ал сен билген эле, может дагы 5-6 жигит бар. Жүрбөгүлө андайлар менен. Албагыла, аны жүрбөгүлө эмес, совсем жүрбөгүлө. Албагыла. Ал алдайт. Кече жакында эле бирөө айтпай. Ошого үйлөнүп алдым беле. Анан кийин кармап алдым дейт. Жигити менен. Жатып жүрүптүр дейт, жигит менен. Анан эми кандай болот? Эми эмне кыласың? Болду, ошо кой бер, кетир, жок кыл. Албагыла, урматтуулар, албагыла. Ойлагыла. Хамза деген көрүүчү TikTokто биздин ошол катталуучу жазып атат. Өзүн өзү оңдогон, аны бүткүл дүйнө биригип оңдой албайт деген пикир. Ошо Кудай таалам эле бир зээнине салып, хидаят берип, иман берип койбосо, оңдош өтө кыйын, урматтуулар. Ошон үчүн жанагындай ата-эне катуу караш керек. Ата-эне бекем кармаш керек, өзүнүн кызын бекем кармаш керек. Өзгөчө энелер аябай катуу көңүл буруш керек. Эгерде ошо кызым бактылуу болсун, анан кызым бактылуу болуп эле ар бир жигит менен жүрө бере турган болот десе, жүрө берсин десе, анда ошондой болот да. Анда кой бересиңер, анан ар ким менен жүрөт да, силердин авторитетиңерди булгап, атыңарды булгап, ушундай силерди бактысыз кылат да, өзүн да бактысыз кылат, силерди бактысыз кылат да. Замира Турсунова деген көрүүчү жазып атат. Ачкеде 3 уулум бар. Жолдошум көп жолу 3 талак берген. Кетпей жүрөт, үй жок дейт. Ал туура эмес, бул ал уже башка киши. Ал жолдошуңуз даже жолдош эмес эми. Урматтуулар, мында талак деген сөз, мен үй бүлөнү бустум деген сөз. Болду, мындан ары сен мага үй бүлө эмессиң, сен мага аял эмессиң деген сөз. Бул эркек кишиге эле эме укук берилген, талак бергенге, урматтуулар. Анан ошон үчүн эркек киши тилин бекем кармасын. Келип, мына талак деген сөздү колдонбосун, даже унутсун андай сөздү. Анткени талак бердим деген сөз, мен үй бүлөнү бустум деген сөз. 3 жыл айтылгандан кийин үй бүлө бүтүндөй бузулат, бүттү. Эми калбай калды, ал нике бузулду, нике жоюлду. Ал башка киши болуп калды. Кийинки көрөрмандын суроосун окусак, оңдоп өзгөрөм деп жатат, катуу сүйүп жатам, оңдосом болобу, Алла ыраазы болсун дейт. Айттым го, оңдой албайсыңар, урматтуулар, оңдой албайсыңар. Айта берет, эртең эле кайта берет жанагындай. Оңдой албайсыңар. Кантип кетирсем болот деп баягы суроо берген эже дагы кайрылып атат. Кетириш оңой эле, урматтуулар. Кетириш оңой эле. Катуу бир сөз айтып койгула, болду. Ошо менен жок болот да. Эфирге көп чыгып туруңузчу дейт. Так, ачка бүгүн эме негизги абдан суроо көп болуп атат, талкуу да көп болуп атат. Бул жакшы. Анткени баягы жүрөктөн нерсени айтып, жоголуп алса да бошоп калат эмеспи ачка. Анан өзүнчө азыр жаштар да активдүү. Хамза деген жигит абдан жакшы пикирлерди айтып атат, ушундай пикир сунуштарды айтыш керек. Бүгүн ушул жаштардын адеби жөнүндө сөз кылып атпайлы. Анан баягы көп суроолор ушул сүйүп калгам, эми кантем деп атат да. Урматтуулар, мен айттым го, сүйүү деген сөзгө ишенбей, урматтуулар, сүйүү деген алдайт, аябай алдайт. Көп жигиттер ушундан алданган. Кыздар да алданган, көп алданган, бүт эл алданган, урматтуулар. Сүйөм деп жана ойлойт да, мен сүйөм деп. Тиги да сүйөт экен ойлойт да. А тиги ичинде ойноштук эле кылам деп жүрөт. Өзгөчө мына жигиттер бар.
ойынның бәрі жақсы көрініп тұрып, ойнашты келе аламын деп атады. Bir уақыт ойнайын деп, білмеймін. Болды, сүйбейді. Сөзіне де ішенбей келеді, сүйем деген сөзіне ішенбей келеді. Вот сүйгені сіздерге аябай жанандай мамилесі жақсы болғаны ошоңуздан билишим мүмкүн. Калганын баары сүйбейт. Жанагы сүйөм дегендер бир да сүйбөйт, урматтуулар. Алданбагыла, эч алданбагыла. Менин байкем отуруп чыкты эле дейт. Молдого алып бардык, акыл эсине кирбеди. Апамды көп ыйлатты дейт. Кандай насихат айтасыз дейт. Ошо Кудай сактасын, урматтуулар, мына жанагындай мерестик, адамгерчилиги жок, жанагындай ташбоор, ошондой адамдар да көп чыгат да азыр. Тилекке каршы оңош да кыйын, алар оңой менен да оңолбойт. Жанагы жүрөгү мерес болуп калгандар. Мисалы, жанагы арак, тамеки, наркотик, жанагындай туура эмес тарбиялар, туура эмес илим алуу, мына өзгөчө жана орус мектептерде окуп аткан. Ооба. Ошолордо мерестик бар да. Мерестик, жанагындай бир туугандык дегенде сезбеген, жакшылыкты билбеген, ошо аябай көп болот да. Эми албетте арасында жана жакшылар да бар, эми чанда бирок ошол эме тарбия, жанагындай орустун литературасы, мисалы, китептери, романдары, кинолору аябай мерес кылып тарбиялайт да, мерес. Бир туугандык жок кылып, бир тууганга эч кандай мээрим, ташбоорлук ушундай болот да. Ошону оңдош да кыйын да, аябай кыйын. Жана жанагы коомдун таасири чоң болот, урматтуулар, коомдун таасири чоң болот. Балдарыңарды ойлогула, жана жаман жүрүш туруштагы балдарга кошпогула. Эң баш балдар бар. Эң баш минут сайын бир балекет жасап турат да. Көзүң сале бияка кайрылды, балаң бир балекет бир жасайт да. Ошондой балдар, ошолорго кошпогула, урматтуулар. Ошондой эмелерге баланы сабап болса да кайтарыш керек да, барба деп аяга. Жолоп тигиге деп. Себебинде бир балекетке түшүрөт. Менен бирөө айтат да, балам аябай жоош эле дейт. Жөн бир 5-6 эмеси келип алып туруп, бир жерге эшитип кетип, барыпты да бир кызды зордоптур. Бул андайды даже оюнда келбеген, даже андайга жакында болгон бала экен, бирок ошону эмеге отуруп салыптыр, түрмөгө. Түрмөгө бул түшүп калыптыр. Жана балдардын баары кутулуп кеттир. Мына ошондойго урматтуулар, карагыла, балдарыңа ким менен жүрүү, эмнени жасап жүрүү, Достору ким, достору ким, ошону жакшылап карагыла. Ачка суроолорго өтөлү. 3 балам, 2 кызым бар. Бирине кой союшу керекпи? Же чоң жылкы союп, той берип койсом болобу? Элден бат алып дейт. Элден бат алганга урматтуулар, кереги жок, жана жылкы союп. Бир эле кой менен баарына бат алып берсеңер болот. Бир эле коюңар менен баарына. Даже кой эмес, кишинелер тамак берип эле бат алып берсеңер болот. Урматтуулар, кереги жок ал жанагы мындай да, жанагы союш деген урматтуулар, союш мындай болгон. Илгери башка тамак болгон эмес, нан да болгон эмес. Илгери эч кандай деле тамак жок. Ошо эттен башка эч нерсе жок болгон да. Бир убакта. Ошон үчүн ошондой союп анан кийин балды батасын алчу. Азыр кереги жок койлорду союп. Курмандыкка эле керек союган. Башкасына кереги жок. Урматтуулар, кичине 2-3 кило эт менен деле, эти жок болсо деле чай берип деле батасын алып койсоңор болот. Эмне кылып болсо деле бир жакшылык бир нерсе өмөп туруп эле батасын союп берсеңер болот. Өтөт бата. Азыр ажыке ушул баягы тилекке каршы интернетте көрүп атабыз, башка жерде мындай аял затын кордогондор да көп. Баягы адепти бияка койсун. Анан ошол биякта да суроолор ошол өңүттөлүп атат. Аял затты өткөндө да айттыңыз, кордогош керек, сыйлаш керек депчи. Анан ошондой эркектерге кандай насихат айтасыз? Адепти оңдош үчүн, кадыр-батман жетиш үчүн. Урматтуулар, мына аялды жакшы кароо деген жана өз балаңды карагандай дейт да. Өз балаңды карагандай. Ошолорду мээримдүү карайсың, кичинекейинде көбүрөөк эркелетесиң, анан чоңойгондо сайын эркелетпей каласың. Жөн эле мындай жакшы карап,
туразың, адеп акылаңды карасың. Да ошондой аялга ошол жакшы деген эзиптелет. Анан жанагындай адилеттүү болуш керек аялга. Адилетсиз эле келип туруп нападать этип берип эле, ар нерсесине тийишип берип эле, колунан келбегенди эле мажбурлай берүү, мына бул адепсиздик, бул зулум дейт, бул зулум кылуу деген сөз. Бул кордук көргөзүү деген сөз. Аялга жакшы мамиле көргөзүп, анын алына жараша иш бергиле, кыйнабагыла, мени бактыбегиле, келип кемсинтпегиле, ата-энесинин положениесин айтпагыла такыр. Иши жок кыз кишинин ата-энеси менен. Ата-энеси байбеке дейби, аны айткан укуңар жок. Болду, мында силер биринчи баштанда көрдүңөрбү? Мында үй бүлөсү жанагы экономически анча деле бай эмес. Өзүңөр ыраазы болуп алдыңарбы? Андан айтпагыла. Сен атаң мындай эле, апаң мындай эле. Айш. Бүттү. Айткан укуңар жок, бүттү мына. Ошо силер жана адилеттүү карагыла. Жакшы ден соолугун карагыла жакшы, урматтуулар. Анткени силер жашайсыңар. Ошол аял бала төрөп бересиңер. Ошон үчүн ден соолугун жакшы карагыла. Жакшы урматтагыла. Бирок жанагындай тартибин, адеп аклагын карагыла. Жанагындай туура эмес иштерди жасабасын. Бейчаки акчаларды коротпосун, ысырап кылбасын, да ошонусун бекем карашат да. Жанагы эме зулум кылгандар, урматтуулар, зулум кылгандан абайлагыла. Кор болуп каласыңар. Аябай кор болуп каласыңар да. Картайганда өзүнчө кор болосуңар. Гүлзана деген биздин көрүүчү жазып атат, ар бир аял заттын көз жашына акыретте жооп бересиңер, ыйлаткан күнөө деп атат. Ажеке, эфирибиз соңуна келип калды. Эми бир жыйынтыктап бериңиз. Кордобогула, урматтуулар. Эч кимди кордобогула. Аялдарды да кордобогула, балдарды да кордобогула. Мындай да адамдардын арасында бир зөкүрлөр бар. Өзүнүн балдарын да кордогондор бар. Жанагындай анча-мунча оорук чалдырак, жанагындай бираз кемчилиги менен төрөп койгондорду ошолорду кордогондор. Бул айбан булар. Адам эмес, урматтуулар. Адам болгондой мындай адам болуш керек. Аяш керек. Жакшы караш керек. Бир гана жанагындай өтө эркелете берип, ошол эле жанагы подкаблук болуп калышат да. Анан ошо мен жаштарга айтар элем, урматтуу жаштар, ошо адеп акылакты жакшылап үйрөнгүлө, жакшы жүргүлө, ата-энени жакшы сыйлагыла, улууларды сыйлагыла. Ошондо силер да сыйлуу болосуңар, урматтуу болосуңар, ийгиликке жетесиңер. Ошон үчүн мына батасын алганга тырышкыла. Жакшы өнөр үйрөнгүлө, жалкоолонбогула. Жаман кишилердин жанынан качкыла, жаман достордон качкыла, жаман жолдоштордон качкыла. Андай жанагындай аябай наркотик ичкендер бар, арак ичкендер бар, ошолордон качкыла да, жолобогула. Ошондой деген айтмакмынчы. Алла разы болсун Ажеке. Өтө көп суроолор келди, өтө көп сунуштар болду. Ошол мен ойлойм буюрса жанагы бул жакта жооп берип жатты. Андыктан мен ойлойм Кудайыр бүгүнкү насихатта ушул нерсени сиңирип башкаларга бөлүшүп, ошол биздин Марва ТВдагы жана YouTube каналындагы көрбөй алгандарга, группаларга жөнөтүп, буюрса жакшы ишке чакыргандардан бололу, жаман эшиктерди жапкандардан бололу деп бүгүнкү ушул темабыз жаштардын адеби жөнүндө сөз кылдык. Жаштардын адебин оңгош үчүн азыр эми учурдун талабы ушул интернет желелеринде дагы активдүү болуп, ушул жакшы талим тарбия насихаттарды жеткирсек, Кудай буйрса, эки дүйнөбүз бир абат болот деген ойдобуз. Кийинки насихаттан амандашканга чейин сак саламатта болуңуздар.